Саламатсыздарбы балдар. Мен көптөн бери чыкпай калдым. Себеби дегенде мен өзүм аскер адаммын. Аскер адамдын азыр ардактуу эс алууга чыгып, сиздерге ушинтип жомок айтып берип жүрүп чыкпай калган себебим, мен дагы бир канал ачтым. Ал каналдын аты Калыгул ТВ. Эгер мени көргүңүздөр келсе, ошол Калыгул ТВ ютубка кирип, Калыгул ТВ каналына кирип, мага да жазылсаңыздар болот. Бул биринчиден эле. Экинчиден өзүңүздөр мынакей мен комментарийлерди көрүп атам. Комментарийлерде көбүнчө айтып атышат. Кыргызча эле сүйлөсө болмок дегендей. Өзүңүздөр мынакей сүрөттөрдөн, китептерден мына менин сүрөттөрүмөн көрүп атасыздар. Бул жомок орус тилинде жазылган. Мага мисалы бир эле окуганга жетет. Мен муну ошол замат кыргыз тилинде силерге айтып берүүгө аракеттенип атам. Ошондуктан анча орус тили чыгып кетсе кечирип коюңуздар. Анын үстүндө мен өзүм дагы аскер мугалими болом. Ошондуктан сабактарды мен орус тилинде берчимин. Бирок ошого карабай кыргыз тилинде сиздерге айтып берүүгө аракеттенип атам. Мен бул жомокторду жалаң эле жомокторду айтчу эмесмин. Мен дагы көкөлүн театрларда да айтып берчимин. Ошондо менин кыздарым кичинекей кыздар эле. Азыркы маалда ошо кыздарыма айтып берген жерден кийин эми гана мына былтыртан баштап айта баштадым. Ал кыздарым азыр эң улуусу 27ге чыкты, кичүүсү 25ке чыкты. Андан бери көп убакыт өттү. Анда эмесе сиздерге мен чоң рахматымды айтып кетким келет. Көбүнчө мага жазылган балдар, кыздар, сиздерге чоң рахмат. Азыркы маалда 400дөн ашуун мага жазылгандар бар. Сиздер ушундан ары дагы эле мени колдоп жүрүшүңөргө мен ишенемин. Сиздерге абдан чоң ыраазычылыгын билдирип кетким келет. Сиздерге чоң рахмат. Ошондой эле YouTube каналынан Калыгул ТВга кирип, дагы менин ырларымды угуп туруңуздар. Чоң рахмат. Балдар жана кыздар, азыркы менин айтып бере турган жомогум аты Мышык мый-мый, теке жана кочкор. Жакында эле бир кемпир чалдын бир көк мышыгы мый-мыйы, кочкору, текеси болгон экен. Бул чал кемпир өз үйүндө ушуреки жандыктарды багып, мандалини чертип, абдан жакшы жашашкан экен. Эшиктин алдында кочкор менен теке экөө кичинекей чөп болсо дагы экөө бири менен бөлүшүп жешкен экен. Мышык менен да аябай дос болгон экен. Бирок мышык деген анча-мынча бош жаткан нерсенин баардыгын эле үйүнө ташый берчүкен. Мышык абдан ууруу жана кичине тентегирээк болгондуктан аны үйдөгү кемпир кес-кесте урушуп турчу экен. Бир күнү теке менен кочкор чөптүн түбүндө жуушап жатса, ар жактан чолоңдоп алып, таягын таянып алып, көк мышык мый-мый бутун таңып алып, ыйлап келатканын көрүп, ай мышык мый-мый, сага эмне болду? Эмнеге сен таяк таянып, бутуңду таңып, ыйлап атасың? Десе, мышык мынтип айткан экен. Кантип ыйлабайын? Мени тетиги кемпир мени уруп, сабап, бир бутумду сындыра чаап, эгер дагы ушундай кыла турган болсоң, мен сени жипке асып салам десе, мен кантип ыйлабайм? Деп мышык мырылдап ыйлап берди экен.
ыйлаганда анда тиги теке менен кочкор ай сен жөнүнөн эле ал кемпир урган жок да сени ал жөнүнөн эле кантип эле сени уруп салды десе ооба менин столумдун үстүндө тарелкада кичинекей кутуча эмеде чөйчөктө эме бар экен дейт каймак ана мен көп болсо бир эле жалап койгом ошо жалап койсом эле мени келип туруп сабап уруп башка уруп бутумду өлүк менен чаап сындырып салбадыбы эгерде дагы ушундай кылсаң мен сени жипке даргасып салам деп коркутпадыбы ана мен кантип ыйлабайм деп кайра өңгүрөп мышык ыйлай баштады. Ошентип убакыттар өтө берди. Бирок эртеси күнү дагы эле баягы мышыктын ыйлап атканын кочкор менен теке көрүп алып ай мышык дагы эмне болуп кетти эмнеге эле сен дагы эле ыйлап атасың десе мышык эми мен кантип мен ыйлабайм мен кече күнү үйдүн түбүндө жатсам ар жакта эшикке каймагын коюп койгон экен дагы каймагын жалап бир унутуп калып жалап ийсем кемпир келип алып мени уруп тепкилеп башка чапкылап бутум ооруган сынган бутумду кайра өлүк менен чапкылап дагы сындырып эми абдан бутум ооруп атса мен кантип ыйлабайм анан дагы эмне деп айтты билесиңби кочкор менен теке агам ортончу кочкор агам дагы эмне деп айтты айтайынбы эмне деп айтты десе бул кемпир деген кече күнү бычагын алып чыгып абдан курчутуп аткан маал эле анан мага жини менен ушундай кылып урушкан жерден ас жерден мени бычак менен сайып салайын деди бирок ал минтип айтты эртең менин күйөө балам келет үйгө күйөө балам ушул эки каймакты алып кеткени келет үйгө анан алар деген шаарда жашагандыктан аларга эт керек экен мына бычакты азыр мен курчутуп коем эртең күйөө балам келип кочкорду дагы текени дагы союп туруп этин шаарга алып кетмей болду деп ушинтип айтканын мен угуп калдым дери менен баягы теке менен кочкордун жүндөрү тике туруп кулактары өйдө туруп куйруктары делбиректеп көтөрүлүп жүрөктөрү ооздору ачылып эмне кыларын билбей жүрөктөрү түшкөндөн ай мышык мый сен эмне гана кылдың сен өзүң ас келгенсип бизди дагы өлүмгө душар кылып атпайсыңбы эмне кылабыз деп экөө тең коркушуп ары чуркап бери чуркап кемпирден кантип кутулуш керектин жолун ойлоп туруп калышкан экен ошентип алар ары ойлонот бери ойлонот эмне кылууну эми чечишет ошондо үчөө чогулуп алып биз ушинтип мени мышык мыймыйды асып салгыча асып даргасып өлтүргүчө күйөө баласы келип мени текени сакалыман кармап муустап салгандан көрө кочкорду 4 бутун 4 байлап туруп муустагандан көрө биз эт болгондон көрө андан көрө көзүбүз каяка туш келсе ошол жака үйдүн качып кетели деп үчөө тең ушундай деп чечимге келишет ошондо караңгы кирет караңгы киргенде мышык акырын үйдөн тамак ашын даярдап алып акырын куржунун мойнуна далысына тагынып алып теке менен эчкиге теке менен кочкорго келип кеттикпи дегенде алар уже көптөн бери баятан бери даяр турган экен анда эмесе мышык ары ойлонду бери ойлонду караса дарбаза жабык экен эми дарбазаны ачканга алардын күчү жетпейт да эмне кылсак таптым анда эмесе сен кочкор кана мүйүзүңдү текшерип көрөлүчү кана мына бир эки дарбазаны сүзүп туруп чыгып көрбөйлүбү сенин кочкоруңдун мүйүзүн көрөлүчү кана көрчү ортончу агам сүзчү дегенде кочкор артты көстө жайдан басып барып ушундай күүлөнүп чуркап келип туруп дубалды дарбазаны сүзгөндө дарбаза кыймылдап эле токтоп калган экен
Кочкордун башы тегеренип жыгылайын деп эле анан өзүн эптеп кармап калганда, кандай эмесе дагы бир жолу сүзчү десе, кичине эс алып алайынчы деген экен. Анда мейли сен эс алганча, анда кана улуу агам Теке, анда сенин күчүңдү сынап көрөлүчү, сенин мүйүзүңдүн катуулугун сынап көрөлүчү. Кана сен ушул эки дарбазаны сүзүп жыгып көрчү дегенде, Теке артка кадамдап, кайра алды көстө чуркап, күүлөнүп, катуу күүлөнүп, дарбазаны сүзгөндө, дарбаза тарс деп ачылып кеткен экен. Тарс деп ачылганда, үчөө тең чуркаган бойдон Токойду көздөй кирип кетти. Чуркап бара берди. Караңгыда каяка баратканын да билишпеди. Баратып баягы мышык 3 буттуу болгондуктан абдан чарчап, жакшы чуркай албай, алардын чуркашына жетпей, ай, агайымдар, агаларым менен, токтогулачы, кичине эс алып алалы. А то менин деген буттарым деген ооруп атпайбы, билесиздер да. Менин бир бутум сынык да, силерге жетиш кыйын болуп жатпайбы? Кичине эс алып алайын, же мени үстүңөргө алып аласыңарбы? Дегенде улуу агасы Теке мейли анда деп туруп үстүнө мышыкты тургузуп алат экен. Мышык болгон тырмактары менен Текенин тыбыттарын кармап, тыбыттарынан жүнүнөн катуу мыкчып кармап алгандыктан үстүндө чабан дестей болуп минип кете берген экен. Теке, кочкор, мышык, мыймый үчөө Токойду аралап кете берди. Түн болсо да чуркап кете беришти. Артында жалаң гана чаң жана жапырайган чөптөр гана калды. Улам чаң ызгып, жердеги чөптөрдүн баары жалпайып тебелип кеткен жерлерде кала берди. Алар чуркап кете берди. Түн кирди, андан кийин күн кирди. Күн болсо дагы чуркап токтобой, 1 сутка бою токтобой кете беришти. Бир күн кечке чуркашты. Аягында бир чөбү чабылган бир аянтчыга келип токтошту. Ал жердин баардыгы тең чөптөрдүн баардыгы чабылып, чөптөрдүн баары чөбөгө салынып, үймөктөп койгон экен. Сырттан алыстан караганда өзүнчө эле бир чоң шаарчалар тургандай сезилет экен. Ошол жерден абдан буттары да эс алып, буттары да чарчап, дем алгандар да кыйналып, абдан суусашып, курсактары ачышып, ошол жерде токтогонго мажбур болушту. Ошентип алар осереки чөмөлө чөптөрдүн бирөөнүн түбүнө орношуп, ошол жерден кичине отургандан кийин кеч кирип кеткендиктен, себеби дегенде күз болуп калгандыктан кечкисин абдан суук боло башташты. Бир чедеден алар абдан тердеп келгендиктен кадимкидей суук болуп үшүй башташты. Ошондо, ай мышык, сен акылдуусуң го, кана ойлоп тапчы, канткенде биз жылына алабыз деп мышыкка Теке менен Кочкор кайрылганда, мышык, аны жолу мен билем. Мен бая эле ак кайыңдын кабыктарын даярдап койгом. Кана эмесе Кочкор, бери кел бери деп Кочкордун мүйүзүнө тегиреки ак кайыңдын кабыктарын ороп, анда эмесе экөөңөр катуу келип сүзүшкөндө ошондо көрөбүз дейт. Баягы Кочкор менен Теке артты көздөй түйүлүп барышып, кайра бери көздөй катуу түйүлүп келип туруп, тарс экөө сүзүшкөндө баягы ак кайыңга экөөнүн мүйүзүнөн жалындар чачылап, баягы ак кайың дүрп деп күйүп кеткенде, ылдый түшкөндө эле кургак чөптөр күйө баштады. Ошентип мышык ары бери ошол жерде отундарды даярдап койгон отундарынан салып, ошол жерден от пайда болду. Ошентип баягы мышык мыймый, Кочкор, Теке үчөө ошол жерден аябай жылышып, эс алышты. Кочкор менен Теке чөптөн болушунча жешти. Мышык куржунуна алып алган тамагын алып жеп,
уже аябай кеч киргендиктен ал ошол эки чөмөлөнүн үстүнө чыгып уктамай болду Мышык. Кочкор менен Теке ошол эки оттун жанында жылуу жумшак курсактары ток ошол жерге мемиреп уктай баштады. Бирок Мышык чөмөлөнүн үстүнө отурса деле баары бир бөтөн жер экен. Токойдон ар кандай үндөр чыгып, гук деген үкүлөрдүн үнү чыгып атты. Ар жактан карышкырлардын уулдаган үндөрү чыгып атты. Чымчыктардын үнү жок, жалаң гана коркунучтуу үндөр чыгып атты. Бир кезде баягы Мышык ары жакты караса, тарс, шытыр, тарс деп токойдун арасынан дөңкүлдөп бир килейген бирдеме бери көздөй келатканын байкап, «Бул ким? Сен кимсиң?» деп токтотконго аракет кылды. Баягы келаткан неменин көздөрү күйүп, үндөрү деп, үндөрү башкача чыгып, баскан сайын тиги чөптүн үстү кыймылдап, жер кадимкидей титирегенсиди. «Бул ким деп атам? Токтогун деп атам!» деселе, ар жактан, «Ай, бул мен эле, менмин бул. Мен элемин деп баягы ар жактан аюунун үнү чыкты. Ай, бир туугандар, мага кичине жардам берип койгулачы. Мен деген абдан чарчап, үшүп да кеттим. Силердин отуңарга жылынып алайынчы. Мени жылынтып койгулачы, уруксаат берип койгулачы деп баягы тытылган кийимиңди кийип алган, күрсүйгөн бою болсо да, күрсүйгөн албаттуу кебетеси болсо дагы капкара болгон аюу, күпкүрөң болгон аюу кадимкидей жалдырап Мышыктан суранып кетти. Анда Мышык мейли, жылынып ал, отур дегенде баягы аюу, мен деген арагы баягы айылдын четинде бир кишилердин бал челектери бар эле. Мен ошо бал челектерге барып, ичине кирип алып, колумду салып, ушундай таттуу балдан жеп атсам, ар жактан чалдар чага калып, кишилер чага алып, таяк-паяк айры-пайрыларын алып чыгып алып, мени өлтүрүп коеюн дебеди. Качып, эптеп жаным калды. Алар мени дагы бутум жакшылап чуркабаганда мени алар өлтүрүп да коюшмок беле. Мына мен азыр баягы биздин Токойдун доктуру, билимдүү, илимдүү, сулуу биздин Токойубуздун доктуруна баратам. Доктурдун аты Түлкү. Мен ошого баратып бул жерден сиздердин отуңуздарды көрүп, ушул жерден кичине эс алып алайынчы, кичине коорашып кетейин, кичине эс алып алайын деп силерге токтоп калдым. Силер жакшы кишилер, жакшы айбандар экенсиңер. Силерге абдан чоң рахмат деп ошол отко аюу отурары менен мемиреп уйкуга кетет. Баягы аюу аркы чөптүн түбүнө кичине ичине кирип алып уктады. Баягы Кочкор менен Теке күйүп аткан оттун тегеретине жатты, уктады. Баягы Мышык болсо өзүнүн үстүңкү чөптүн үстүнө жатып алып, үчөө тең бырылдап уктап атышат, коңурук тартып атышат. Бирок Мышык такыр эле уктай албай койду. Себеби дегенде Токойдон баары бир жаман нерсе болорун Мышык сезип турду. Ошентип Мышык Токой жакты караса, абдан көп көздөр күйүп келатканын көрүп калды. Көздөр ушунчалык көп болгондуктан алардын көздөрү кадимкидей бир жаман нерсе келатканын сезди. Жакшылап алысты караса, ал жерде 6 көк карышкыр, бир ак карышкыр келатканын көрдү. Мышык ошол замат, «Ай, тургула, тиякта мышык карышкырлар келатат» десе, Кочкор менен Теке ордунан атып турду. Бирок эмнегедир аюуга эч кандай коркунуч да болбоду. Ал коңурук тартып уктаган бойдон турбай эле уктай берди. Анан баягы карышкырлар жанына келип, кандай сонун адамдар, кандай сонун айбандар жатат бул жерде.
силер кайдан бул жака келдиңер? Деп ак карышкыр аларга тийише сүйлөп, мыскылдай сүйлөп, мышыкты карап, текени бир карап, кочкорду бир карап, шилекейин агызып, тиштерин ырсыйтып, абдан жегиси келди. Бирок оттон коркуп турду да, ошондо кочкор, теке, силердин мүйүзүңөр кантет ия? Жаман кыйынго, узунго, чоңго мүйүзүңөр. Анда эмесе кана күчүңөргө окшойт, кана күчүбүздү сынашпайлыбы? Дегенде үстүңкү мышык, эмне кылаарын билбей турган мышык, өзүнүн ушундай катуу кармап, өзүнө кармап туруп, эй, ак карышкыр, сени карап турсам, ушу 6 көк карышкырдын чоңу сен окшойсуң. Сен ушу көк карышкырлардын ажосу окшойсуң. Сен билесиңби, ак карышкыр? Мына бул жерде менин улуу агам Текени көрүп турасыңбы? Ооба, көрүп турам. Ошо Текенин сакалын көрдүңбү? Ооба, көрдүм. Бул Теке ушу сакалдары менен канча карышкырды өлтүрдү. Ушу сакалы менен мен деген арстандарды өлтүрдү. Бирок өлтүргөндөн кийин жөн кетпей, тетиги шуштуйган мүйүзү менен алардын терисин тескери сыйрып, талпак кылып үйдө жайылып турат. Эгер ишенбесең үйгө келип кет. Дери менен эле карышкыр, биз эми Текеге тийишпей элебиз, биз кочкорго да тийишпей элебиз. Кочкордун да мүйүзү ушундай экен да. Жок, биз буларга тийишпей элебиз деп мукактана ак карышкыр коркуп кетип. Жок, биз мына бул жерде чөптүн түбүндө жаткан мына бореки күрөңүш болгон ошереки жаныбар менен эле кичине ойноп кетеличи деп, ошереки жаныбарды барып ойноп, сөйдөгөн аюу чөптүн ичине кирип алган да. Алар аны кичинекей эле деп элестетти да. Анын колу чыгып турса, бул ушундай эле кичинекей экен деп, ушу кол менен эле ойнойлу деп барып ошереки аюуну ары бери тийишип, ары бери тиштеп кетип, ары тартып көрүп, бери тартып көрүп, анан колдон бери тартса эле килейген аюу чыга калып эле арылдап туруп, өзүнүн килейген курч тырмактары менен, килейген колдору менен бир карышкырды жамбашка чапканда, карышкыр каңшылаган бойдон чуркады. Экинчисин чапканда алда каңшылаган бойдон чыкты. Ошентип экөө таяк жегенден кийин берки карышкырлардын бардыгы тең куйруктарын кыпчыган бойдон, кыңшылаган бойдон токойду көздөй качып жөнөйткөн. Ошереки маалда булардын урушкандарын көрүп, баягы кочкор, теке, мышык жандары көздөрүнө көрүнүп, ушундан көрө атабыздын, апабыздын үйүндө эле сарайдын ичинде эчтегеден коркпой жата бербей деген ушундай чечимге келип, мышык чөптүн үстүнөн түз эле Текенин үстүнө секирди. Үчөө тең бири-бирин айтпай эле түшүнүштү. Дыркыраган бойдон кочкор алдыга жөнөтүп, Теке болсо мышыкты үстүнө мингизип алып, баягы келаткан жолдору менен дыркыраган бойдон чуркашты. Алар чуркаганда чаң ызгырылып, астындагы чөптөрдүн баары жапырылып, качкан бойдон артын карабай, бир күн кечке, бир күн, бир түн токтобой чуркап отуруп үйлөрүнө жетишти. Ошентип алар үйлөрүнө жеткенде баягы чал менен кемпирдин кубанычтарын айтпа. Чал чуркап барып балалайкасын колуна ала коюп, орус тилинде ырдай баштады. Ырдап баштаганда ар жактан кемпир чуркап келип, "Менин мышыгым, мыйым" деп баягы урушкан сөздөрүн унутуп, сабаган өлүктөрүн өзүнө туура эмес кылганын билип, алар мышыгын кучактап, мышыгы жаланып, ошентип Теке менен кочкор дагы аларга келип сөөнүп, ошентип алар кайра мурункудай жакшы достукта, бири-бирин түшүнүчтүктө жашап калган экен. Көрдүңөрбү балдар? Кандай болот? Бул жомок биздин азыркы жашообуздан эле алган нерселер болот. Бул жомокту көрүп туруп кандай чечим кылса болот?
Бул жашоодо биздин кичинекей балдар, бөбөктөр ата энесинен качкысы келип, башка жакка ойногусу келип турушат.